суроо белгисинин ордуна кайсы сан туура келет? Алгач суроо белгисин таап алабыз. Бир саногу берилген. Ал саногунда бул жерде суроо белгиси бар. Ал кайсы санды көрсөтүп турат? Аны аныктап алабыз. Суроо белгиси 3 жана 4 сандарынын ортосунда. Демек, алардын аралыгы канча бирдик кесиндиге бөлүнгөн, аны эсептеп алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, 3 менен 4-түн аралыгы 10 бирдик кесиндиге бөлүнгөн. Демек, ар бир бирдик кесинди анда бизге 10дон 1 бөлчөгүн берет. 10дон 1. Бул аралыктагы бизге 10дон 1 бөлчөгүн берет. 10дон 1. Анда бул жердагы 10дон 1 бөлчөгүн берет. 10дон 1 бөлчөгүнүн 3-ө же болбосо 3 бирдик кесинди. Анда санды жазып ала турган болсок, бул жерде 3төн башталгандыгы үчүн биз алгач 3тү жазып алабыз. Жана бирдик кесиндиден канчоо бар бул жерде? 3-өө бар. Алардын ар бири 10дон 1ге барабар болсо, 3 бирдик кесинди бизге 10дон 3 бөлчөгүн берет. 10дон 3. 3,10. Эгерде бул санды ондук бөлчөк түрүндө жазып көрсөтө турган болсок, анда анын бүтүн бөлүгү жана бөлчөк бөлүгүн жазуубуз керек. Бөлчөк бөлүгү. Анда бул жерде 3 аралаш сандын бүтүн бөлүгү. Демек, биз 3тү бүтүн бөлүккө жазып алабыз. Ал эми бөлчөк бөлүгү 10дон 3. Аралаш сандын бөлчөк бөлүгү 10дон 3. Анда аны ондук бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсок, ал 3 ондук үлүшкө барабар. 3,10. Демек, бул жердеги чекит бизге 3,10 санын көрсөтүп жатат. Суроо белгиси 3,10 барабар.